Камчы Көлбаевдин сөөгү жерге берилди. Бүгүн 5 октябрь күнү Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Камчыбек Асанбектин Камчы Көлбаев үйүндө акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүп жатат. Маркум Камчы Көлбаевдин үйүнүн жанына жүздөгөн адамдар чогулду. Саат 10:30 чамасында жаназа намазы окулду. Көлбаевдин сөөгү Чолпон Ата шаарынын номер 2 Кичи районунун жанында жайгашкан көрүстөндө коюлду. Бишкекте ок тийип каза болгон Камчы Асанбектин Камчы Көлбаевдин сөөгү түндө туугандарына берилген. Бул маалыматты Республикалык соттук медициналык борбору тастыктады. УКМК Крим төбөл делген Камчы Асанбек Камчы Көлбаев каза болгонун тастыктаган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери аны 4 октябрда куралдуу каршылык көрсөткөндө жок кылышкан. Кылмыштуулук менен күрөш уланат. Ташиев Көлбаевдин жок кылынышын мисал келтирди. Ташиев уюшкан кылмыштуулукту түп тамырынан жок кылуу тапшырмасын күчөтүүнү эскерткен. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөш уланарын айтып жатып, Камчы Көлбаевдин жок кылынышын мисал келтирген УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда Токмок шаарындагы атайын кызматтын капиталдык оңдоодон өткөн жаңы имарат ачылган. Ачылыш аземине Ташиев да катышты. Ал кызматкерлерди куттуктап, атайын кызматтын өлкөдөгү бардык бөлүмдөрүнө жетиштүү шарт түзүү аракети уланарын белгилеген. Ошондой эле коррупцияга каршы күрөш жана уюшкан кылмыштуулукту түп тамырынан жок кылуу тапшырмасын күчөтүүнү эскерткен. УКМК төрагасы уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу жана мамлекеттик кызматкерлер арасындагы коррупцияны жоюу боюнча мыйзамдын негизинде тийиштүү чаралар улантылып жатканын белгиледи. Буга 2023 жылдын 4 октябрында УКМК кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөткөн Крим төбөл Камчыбек Асанбектин жок кылынганын мисал келтирди деп айтылат маалыматта. Эркин Токойдун каршкырындай болуп жүрүшкөн, эми андай болбойт. Не үчүн бандиттер бай жашаш керек тагын, жөнөкөй пешенетери менен жүргөн адам кедей жашаш керек. Мындан ары андай болбойт. Биз ушундай адамдарды жок кылганча коомду жакшылыкка барбайбыз. Ушундай. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге дасыккан тажрыйбалуу айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгарды кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин Дарек проспект Мира метросу, проспект Мира көчөсү 39А. Байланыш номерибиз +7926 630 79 63. Никому никакой пощады не будет. Отныне. Никому никакой пощады не будет. Никто никого не будет крышевать. Уважаемые бандиты, поэтому вам дается очень мало времени. Или живите по закону, или идите сами в камеру по закону, или уезжайте из нашего общества, из нашего государства. Теперь наше государство бандитской страной не будет.